Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда ант берүүлөрү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдуваситовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Исаков Каныбек Абдуваситович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.